Саламатсыздарбы? Ушул мынакей мен Жыламыш айылынын тургуну болом. Атым Азамат. Ушул үйдүн ээси мен болом. Тилекке каршы ушул үйдүн ээси папам болот, кечиресиздер. Ошол ушул үй папама тийиштүү. Папам болсо 24 августта каза болду, өтүп кетти. Ушул үй болсо талашка түшүп атат ушул үй. Мен жалгыз баласы болом ушул үйдүн, папамдын. Папам өлгөнүнө 24 августта каза болду. Ошол үйдү талаш болуп атат. Ошого өкмөт жагынан жардам сурайт элем. Мүмкүн болсо чара көрүп бериңиздерди өтүнөт элем. Ошол ушул айылдын үйү тургуну, ошо бир тууган иниси папамдын документин талашып, менден күч чара колдонуп алып алды. Ушул үй биздики. Мына коросу, коро жайы. Мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай. Мояк мондай полный коро жайым менин. Ошол бул үй папамга тийиштүү үй. Ошону папам өлгөндө ошо бир тууган иниси болсо үйдүн документин менден күч колдонуп, мага чара колдонуп үйдүн документин алып алды. Ошондой бул үй болсо ошо папамдыкы. Ошо мага жардам берген мүмкүн болгон кишилер барбы, чара көргөн кишилер барбы, мага жардам бере турган кишилер барбы? Бул болсо папамдын бир тууган иниси, жакын эле турат мынакей. Ушулар менден күч колдонуп алып алды. Ошол тиги болсо бир тууган алда бир тууган иниси папамдын. Ушулар болуп менден күч колдонуп үйдү тартып алды. Үй ушулардыкы болуп калды. Ошол мына үйлөр көрдүңүздөр да өзүңүздөр көргөндөй. Бир тууган иниси, буларда бир тууган иниси, мынакей. Менин үйүм болсо ушул. Менин үйүм ошо булар чара көрүп, күч колдонуп, үйдү менден тартып алышты. Буга чара көрүп коюңуздарды өтүнөм. Көптөн көп жардам бериңиздерди өтүнөм. Рахмат.